Бишкектен 11-ci юбилейлик медицина борборунда 55 жаштагы аял антибактериялык препараты сайылгандан кийин көз жумган. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматта ийне сайылгандан кийин бейтаптын башы айланып, аба жетпей эсин жоготуп, эриндери көгөрүп кеткен айтылат. Ыкча медициналык жардам көрсөтүлгөндүгүнө карабай аял каза болуп калган. Жүрөк оорусунан жабыркаган бейтап жашаган жери боюнча аталган борбордо кардиоревматологдун каттоосунда турган. Антибактериялык препарат дарыгери тарабынан дайындалган. Антибиотикти буга чейин да алып жүргөндүгү маалым болгон. Алдын ала жүргүзүлгөн анализ аталган препарат Кыргызстандын аймагында каттоого алынганын, сапаты текшерилгендиги көрсөтүлдү. Ушул тапта дарыга болгон терс реакциянын себептери такталууда деп айтылат маалыматта. Дары-дармек департаменти жыл башынан бери дарылардын өз алдынча орунсуз пайдаланылган, дарыгерлердин көрсөтмөсү жок антибактериялык препараттардын акысыз колдонулган учурлары көбөйүп кеткендигин белгилөөдө. Амбулатордук дарылануудан өтүп жаткан бейтаптар таблетка түрүндөгү антибиотиктерди ичиши керек. Антибактериялык препараттар дарыгерлердин рецепти менен гана сайылышы керек. Терс реакциялар тууралуу бейтаптар дагы, медиктер дагы маалымат кылып турушу зарыл деп айтылат маалыматта. Чүй облусунда күрөканалар текшерилип, үстөк пайыздарын төмөндөтмөй болушту. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, облус боюнча 40тан ашык күрөкананын лицензия документтери текшерилген. Атайын кызмат жарыялаган видеодон көрүнүп тургандай, бир нече күрөкана ээлери үстөк пайыздарын төмөндөтүү боюнча чечим кабыл алышкан. Күрөкана ээлерине босого ставкасы 20%дан ашырбоо талабы коюлган. Кокус акчаны андан кымбат беришсе айыппул төлөшөт. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдөгү күрөканалар акчаны элге жогорку пайыз менен берип, жөнөкөй адамдар жабыркап жаткандыгын айткан. Мындан улам күрөканалардын ишмердүүлүгүн тиешелүү органдар менен биргеликте текшерүү тапшырмасын берген. УКМК төрагасы 30%дан ашырып акча берген күрөканаларды жаап, лицензиясын кайтарып алып, кожоюндарына мыйзам чегинде чара көрүү керектигин кошумчалаган. Жогорку кеңеш 27 декабрдагы жыйынында Бакыт Төрөбаевду суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри кызматына дайындоого макулдук берди. Депутаттар анын талапкерлигин талкуусуз колдоду. Буга чейин анын талапкерлигин 2 тармактык комитет колдоп берген. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 25 декабрда айыл чарба министрлиги кайра түзүлүп, Бакыт Төрөбаев суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Айыл чарба министри кызматын 2021 жылдын 13 октябрынан бери аркылап келген Аскарбек Жаныбеков президенттин жарлыгы менен кызматынан бошотулган. Таласта ишкана ээсинен 4 миллион 200 миң сом опузалаган деп Бекмолду айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаты кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда 2023 жылдын декабрь айынын башында Талас районунун Бекмолду айылына түтүктөрдү төшөө үчүн утуп алган 67 миллион сом тендердин жалпы суммасынын 6%-ын компенсация катары бересиң деп жеке ишкананын директорун коркуткан. Ал ишкана жетекчисинен 4 миллион 200 миң сом талап кылган. Депутат ишкана ээсинин ден соолугуна зыян келтирем деп коркутуп, курулуш иштерин жүргүзүүдө ар кандай тоскоолдуктарды уюштурууну убадалаган деп айтылат маалыматта. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси опузалап пара талап кылуу боюнча кылмыш иши козголуп, 25 декабрда Бишкекте талап кылган акчанын 1 миллион сомун алып жаткан жеринен кармалган. Иш чаранын жүрүшүндө УКМКнын тергөө камак жайына киргизилген. Учурда жогорудагы мыйзам бузууларга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча иштер жүрүп жатат. Билим берүү жана илим министри жаңы жылдык майрамда кышкы каникулда окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө буйрук чыгарды. Анда жазылгандай, буйрук менчигинин түрүнө карабастан жалпы билим берүү мекемелердин баарына тиешелүү. Буйруктун негизинде Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын, райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилерине төмөнкүлөрдү аткаруу тапшырылды. Жаңы жылдык майрамдарда жана кышкы каникулда өзгөчө кырдаалдардын пайда болушуна шарт түзгөн, себептердин жана шарттарды жоюуга багытталган иштерди күчөтүүсү керек. Окуучулардын жана кызматкерлердин коопсуздугун камсыз кылуу максатында оттуу, күйүүчү заттарды, пиротехникалык жана башка жаракат тийгизүүчү каражаттарды пайдаланууга болбой тургандыгы боюнча мектеп директорлору менен биргеликте кеңешме өткөрүүсү зарыл. Окуучулардын эс алуусун уюштурууда мектептердин спорт залдарын жана студияларын жигердүү пайдаланып, ийримдердин ишин күчөтүүсү.